Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Мына менин бет маңдайымда турган заңгыраган 2 кабаттуу үй 6 соттук жер тилкеси менен кошо сатка коюлду достор. Анда бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, балким сиздер ушундай шаардын четинен үй, жер издеп жаткан чыгарсыздар. Биз азыр Ош шаарынын түштүк тарабындагы Акбура 4 көчөсүнүн 4-чү көчөсүндөгү мына ушул 22-чи даректе турабыз. Мына ушул маңдайымда турган үй сатка коюлду. Анда сиздерге жайгашкан жерин көчө тараптан, негизги көчө тараптан даректерин көрсөтөйүн. Андан кийин бардык маалыматтарды буйруса беребиз. Учурда биз Оштогу Мамуров көчөсүндө турабыз. Эгерде сиздер мэрия тараптан Окатки подъемдон бери чыгып келсеңиздер, Касиет Гранд рестораны, андан өтүп, бул жагы терраса, кафеси, түз өтсөңүздөр 300 метрден кийин Ак Тилектин круговойу бар достор. Көрдүңүздөрбү? Ак Тилек круговойу. Андан бери чыгып келе бересиздер. Ушул терраса, кафеси, арзан магазинди билесиздер. Анын бет маңдайындагы ушу Токтошов Мама Садык атындагы көчө менен түз чыгып бара бересиздер. Бара бересиз, көпүрө келет, көпүрөдөн дагы түз өтөсүздөр. Калбаева Акбура 4-чү көчөгө барасыздар. Жанагы биз көрсөткөн жолдон түз чыктыңыздарбы? Бери бурулдуңуздарбы оң тарапка? Буйтап келе бересиздер. Ушул 4-чү Акбура көчөсүнө бурулуп, жогору карай чыгып бара бересиздер. Жолдон толук дарек түшүндүргөнчө бардык маалыматтарды ошол жерден беребиз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз чыгып келатасыздарбы? Келе бериңиздер. Эгерде сиздерде 2GIS же карта боло турган болсо, Google карта. Акбура 4-4-чү көчө 22-чи дарек десеңиздер, дал ушул дарекке алып келет. Дарбазаны ачып биз кирип бара жатабыз. Киргенде эле мына жердин оң тарабында, жол тарапта ушул заңгыраган 2 кабаттуу үй жайгашкан. Чек арага бул жагында 2 метр, анын аркы тарабынан 1,5 метр калтырылган. Бул жерде кенен жол калтырылган. Киргенде эле сол жакта мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, таза суу жана местный колдо жасалган канализация орун алган достор. Септик десек дагы жаңылышпайсыз. Бул жакта болсо гүлдөрдүн түрүн эгиптир, жүзүм бар экен, өрүк бар экен, бул жерде тапчан сөрү бар экен. Андан өтсөңүздөр бул дагы эми кандай десек, бул жагында 4 мөмөгө кирген кокон гиляс бар, 2 түп шабдалы, 14 түп терек бар экен. Буйруса дагы бир 10 жылга жетпей, бул теректер дагы буйруса курулуш материалдарына кенен жарап калат. Мына айланасы тосулган достор, бүт бардыгы пескоблоктор менен тосулган, кошуналар менен чек аралар такталган, кондиционер бар экен мынакей. Үйдүн сырткы көрүнүшү мына ушундай урматтуу достор. Көрдүңүздөрбү? Сырткы шыбактары болгон, фасадтарын жасасаңыздар эле болду, заңгыраган үй болуп келе түшөт. Ээсинин ыраазычылыгы жана суранычы менен маалымат берүүнү өз мойнума алдым. Азыр свет өчүп калыптыр. Күн кечте баратат. Эртерээк сиздерге көрсөтөйүн. Үйлөрдүн ичи, бөлмөлөрдүн ичи бир аз караңгы болуп атат. Буйруса 5-6 жыл болуп калган бул үйдүн курулушуна. 2-чи кабат толук курулушу бүткөрүлө элек. 1-чи кабат да азыркы учурда жашап жатышат. Анын жанында мына ушундай топкага отопление үчүн, топкага, бул жакта болсо жайкы кухня, анын жанында болсо тандыркана, очоккана, кыскасы бул жака дагы кошумча курулуштар курула турган эле. Фундаменттери даяр болчу. Жанында мына отункана убактылуу болуп турат. Буйруса сиздер алсаңыздар, бул фундаментти дагы буйруса курулуш тургузасыздар. Бул жактан 2-чи кабатка көтөрүлүп чыгып кетсеңиздер болот экен, дымоходдору орун алган. Жүрүңүздөр, эми сиздерге 1-чи кабаттан маалымат берели. Жүрүңүздөрчү кана. Бисмилла. Мына ушул жерде пластик каражаттары менен тосуп, мына ушинтип кире бериш прихожка кылып коюшкан. Эбирөө монтаж болгон достор, электромонтаждары. Кана, жүрүңүздөрчү, ичкери кирели. Оппа. Болушунча эми сиздерге тартканга аракет кылабыз достор. Күн кечтеп, свет жок, бөлмөлөр бир аз караңгы. Бул жер киргендеги холл десек дагы жаңылышпайбыз. Мына ушундай өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ичиндеги эмеректер калабы кетеби, ал жагын эми телефон аркылуу ээсинин номерине чалып байланыша бересиздер. Бул 2 бөлмөнү тең жылыта турган ыгыч пескеси орун алыптыр.
түнүгүраак сиздерге тартканга аракет кылайын. Ортолукта кыш печкеси орун алган, айланасы кафелденген. Вот мына азыр жагылып турат достор. Жылуу экен үйү. Үй жылуу экен, күйүүсү жакшы экен. Ашкана эмелектери бир аз муздаткыч орун алган убактылуу. Бул жактан холдон сол тарапка кире турган болсоңуздар, спальный деп койсок дагы болот. Азыр эми эмелектер турат экен. Булар калабы кетеби? Сурап аласыздар. Вытяжкалар орун алган, люстралар илинген, эки күн чыгышты карап турган эки пластик чоң терезелери орун алган достор. Кондиционери бар экен. Иштейт азыркы учурда жакшы. Асты болсо мына ушундай паркет болгон. Эми андан дальше бул жака кире турган болсок, оң жакта зал, конок бөлмөсү. Жылуулукту караңыздарчы, жылуулук укмуш эми чыгып атат. Бул зал узун турасын айта турган болсок, 6,5га 3,80 чыгып калат. Жол тарапты караган эки чоң терезеси орун алган. Мынеки люстралар илинген, гипсокартон менен ар кандай формаларга келтирилген потолок. Асты болсо мына ушундай OSB дейби, DSB дейби, ушуну менен жаптылган достор. Андан дальше убактылуу бул жерде раковина орнотулган. Бул жагы болсо жуунучу бөлмөсү. Көрүп турасыздар, бул жерден ээсинин айтымына караганда бул жерден кам кирпич менен убактылуу тосулган. Мындан дальше сиздер экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот эле. Үйдүн ичинен. Азыр эми үйдүн сыртынан чыгып кеткенге орундуктар бар. Жанагы топка деп эдикпи, фундаменттүү жерден. Ошол жердеги эшик аркылуу экинчи кабатка чыгып барат экенсиздер. Экинчи кабатта дагы бир жалпы 4-5 бөлмөлүү орун алган. Кудум эле ошондой эле, бирок бөлмөлөрү бөлүнгөн. Бул экинчи кабатты элестетиңиздер, экинчи кабат ортолуктан бөлүнгөн экен. Детский комната, экөө, бир чоң кичи зал, холл жана ата энелер уктоочу бөлмө. Экинчи кабаттагын көрсөтөт элек, бирок караңгы. Ошол себептүү сиздерге мына ушул жакты дагы тартып көрсөтөбүз. Баасын айтайын. Баасы биз аралашкан жокпуз. Болушунча айтылган баадан бир аз арзандатканга аракет кылдык тез кабар жамааты. Негизинен азыркы айтыла турган баа $115,000 бир аз кеми бар. Албетте сүйлөшүү жолдору бар, алмашуу жолдору Бишкектен Батирлерге же болбосо жерлерге каралат. Варианттарчы. Аны эми өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Газ жакынкы күндөр аралыгында келет экен. Канализация маселеси азырынча өзүңүздөр кол менен септик казган, ошону иштеп турасыздар. Суу болсо эми тетигинде дагы эки жерден точкадан суу чыгат экен. Бул жерде дагы суу чыгат. Кыскасын айтканда суудан эч проблема жок. Мечит, мектеп, балабакчалар орун алган, андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар $115,000 бааланды. Кеми болот албетте, ырымына түшүрүп берет. Ээсине экран астына камтылган ээсинин номерине чалыңыздар. Сиздерге насип кылсын. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык, урматтуу достор. Калган маалыматтарды толук жеткиликтүү ээсинин номерине чалып аласыздар. Болушунча биз сиздерге ээси айткан маалыматтарды жеткиргенге аракет кылдык. Жакшы, мына шебендер төгүп коюптур достор. Ошол сырттан дагы бир тартып көрсөтөйүн. Көрүнүшүн. Сиздерге насип кылсын, жалаң эле жакшылыктар, той аштары өтсүн, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар ушул үйлөрдөн. Свет келген, түнкү жарыктандыруулар орун алган достор, мынакей сиздерге далил катары көрсөтүп коеюн. Түнкү жарыктандыруулар бар, интернет кабелдери тартылган, свет келген. Суулар, таза суулар ушул көчөнүн боюнан линия тартылган достор. Үйдүн ичине чейин тартып алсаңыздар болот. Огородко кирген экен достор. Жыйынтыктадык анда. Беш кошкон эл жашайт. Жаңы конуш. Ушул жерден өнүп өсүңүздөр.